Аталган райондо сугат каналдары дээрлик тазаланып бүтүп, дыйкандарга сугат суусун берүүгө даяр. Механикалык тазалоо жумуштары өз мөөнөтү менен аткарылды. Буга акыркы жылдары мамлекет тарабынан жетишээрлик акча каражаты бөлүнгөндүктөн ушундай жагымдуу жумуш аткарылды дешет жергиликтүү бийлик ээлери. Мамлекет тарабынан жалпы эле айыл чарбасында быйыл 2 жылдан бери жакшы көңүл бөлүнүп атат. Айрыкча мына сугат мезгилине чейинки каналдарды, райондар аралык каналдарды оңдоп тазалоодо дагы мамлекет тарабынан 13 миллион сом каналдардын иштөөсүнө, ал эми 25 миллион сом бул жанагы эки чоң БДРлерди тазалоо иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Бул ошол дыйкандарга сугат мезгилинде сууну толук кандуу камсыз кылууга бир топ шарт түзүлөт. Сугат сууга тоскоолдук жаратып келген бир нече чакырымга созулган район, айыл аралык канал, арыктар дээрлик тазаланып бүтүп, суу көлмөлөрү толтурулган. Айрым каналдар бетондолууда. 2023-төн вегетация бүтөрү менен эле уже каналдардын баарын уже тегиз ремонттоо ишин жүргүзүп баштадык да. Андан тышкары ушу кышка чейин каналдардын баарын оңдоп, касап турган жердин баарын касып, оңдоп түзөө иштерин аябай мыкты кылдык десем жаңылбайм да. Бүгүнкү жылга 2024-кө планы коюлган 1 километр 200 метр чоң каналы, анан 250 метри Муракей каналы. Мына бүгүнкү күндө өзүбүз көргөндөй ушул жерде капиталдык оңдоо, бетондоо жумуштарын кылып атабыз. Акыркы күндөрдөгү аба ырайынын жагымдуу болушу менен райондун бардык айыл өкмөттөрүндө жазгы талаачылык жумуштарына керектүү делген жумуштар ирети менен жасалып жатат. Мурдагыдай болбой, бул ишке айыл эли жапа-тырмак активдүү катышып жатышат. Бүгүнкү жаз жарыс күч күрөш деген программабыз менен бизде өзүнчө демилге көтөрүп чыгып, президентибизден жана районубуздун акимибиздин Ниязбек Эгенкуловичтун программасын үгүт алдында алып, максатыбызды коюп, ошо жазгы талаа иштерине даярдык көрсөтүп, өзүбүздүн көрүп аткандай техникабыз бар. Элдин жардамы менен, ашар методдор менен бүгүнкү күнгө биз 6,5 километр арыктарды тазалап койдук. Быйыл кичине жаз кечирээк келгенине байланыштуу бирөө ошо ички арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Ушундай арык ашарный метод мененчи. Ички арыктарды болсо биз ушундай элдин күчү менен ашардык түрдө болжол менен бир 300-400 метрдей болот. Ошону кол менен тазалап, ошо айылдын кары жашты жигиттер менен ошо иштерин жүргүзүп жатабыз. Кышты кыштай тыным албай эмгектенген Москва районунун суу чарба кызматкерлери эми акыбетибиз качты экен деп түйшөлүп турган кездери. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.